Рахмат, саламатсыңарбы, урматтуу мекенчилдер, урматтуу бир туугандарым. Биринчиден сиздерге уштерден агаларыбыз отурат, эжелерибиз отурат, штабта иштегендер отурат бардыгы. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдирип кетемин. Айрыкча ушул мекенчилдерге мына 10 жылдан бери мекенчил болуп жүргөндөр бар, 5 жылдан бери мекенчил болуп жүргөндөр бар, 3 жылдан бери, 1 жылдан бери дегендей. Бардыгы ушул мекенчил болуп мына ушул жеңишке жетип отурасыздар мына. Эгерде мекенчил болбосоң, кайдыгер болсоң, эч нерсеге көңүл бурбасаң, аракетчил болбосоң, эч качан жеңишке жетпейсиң. Аны ошо сиздердин мына мекенчилдик сезимдериңиздер менен, мекенчилдик ушундай подходторуңуздар менен бүгүнкү жеңишке жетип отурабыз мына. Бирок жеңишке толук жете элекпиз. Дагы алдыда чоң ашуулар бар. 1-2 ашуу калды, ошол ашууну ашсак, анан чыныгы жеңишке жеттик деп анан ошондо айтсак болот. Мынакей акыркы 8 жылда ушу менин башыма өтө чоң сыноолор келди, катуу сыноолор келди. Айрыкча акыркы 3 жылда мына баарын көтөрдүм. Ошол сыноолордо, кыйынчылыктарда мына мекенчилдер менин жанымда болдуңуздар. Мына бардыгыңыздар, аял эркек дебей, жаш кары дебей мына бардыгы көкүрөгүмдө турат. Мени жалгыз таштаган жоксуңар. Мен ошол түрмөдө жатканда, ушундай кыйынчылыктарды көрүп атканда сиздердин интернеттерге жазгандарыңыздарды, колдоп аткандарыңыздарды окуп, элдин ушинтип чыгып, баягындай митингтерге чыгып сүйлөп аткандарыңыздардын бардыгын көрүп, менде мындай дух пайда болуп турду да, мен ошон үчүн сынган жокмун. Ошо силер ушундай бир дух берген үчүн мен сынган жокмун да. Биринчи Кудайдын кудурети, Кудайдын күч кубат бергендиги. Экинчи мына именно ушул мекенчилдер, ушул соц тармактардагы, соц сеттердеги көчөдө, үйлөрдө, ушу Бишкекке келе албаса да айылында үйүндө жатып алып, алкышын айтып аткан апалар, агалар мына ушулар мага дух берип турду. Ошентип акыр аягында мына жеңишке жетиштик. Менин башыма түшкөн сыноону бириңиздерге дагы каалабаймын. Үй бүлө, бала чака, укум тукумдарыңызга чейин каалабайм. Андайды Кудай башына бербесин. Бирок баягы сыноо бергенден кийин башка түшсө байтал жорго дейт, баары бир көтөрөт экенсиң. Бирок Кудайым андай сыноолорду бербесин. Мындан ары дагы ал сыноолор, буга чейинки сыноолор мындай биякта эле калып калышы мүмкүн. Алдыда дагы чоң сыноолор бар. Бул жеке эле менин башымдагы эмес, бүтүндөй мамлекеттин башындагы, элдин мына ошол мамлекетте жашаган сиздердин башыңыздарда турган чоң сыноолор бар. Ошол сыноолордо дагы мени жалгыз таштап койбой, сиздер ошол сыноолордо дагы бекем туруп бериңиздер. Ар кандай бир мындай бир бузукуларга ээрчип кетпегиле, бузукуларды эл деген эл болот, баягы каяка бурса суу сыяктуу бурулуп кете берет. Ошолорду бурулуп баратса түздөп, айтып, деп турсаңыздар, Кудай буйрса жеңишке жетебиз. Эми ушунча эл, бүтүндөй кыргыз эли, орус кыргызы дебей, өзбек тажиги дебей колдоп тургандан кийин, ушундай колдоо көрсөтүп, ишеним артып, мага ишенип аткандан кийин мен ошо баарыңыздардын ишеничиңиздерди жерге таштабаймын. Болгон күч аракетимди жумшаймын. Кудай буйрса, ушу 30 жылда жасалбаган иштер мына эми жасала баштады деп 1 жыл, 2 жылдан кийин айта баштагыдай кылам, элге көрүнө тургандай кылам. Мына 1 ай иштедик, 1 айда толук кандуу 10 эле күн иштедим. 20 күн ызычуу менен өттү, билесиздер. Баягы нелегитимсиз деп 3 жолу шайлоо болду, ошол бир 20 күн дейледи. Ошону менен 10 күн толук кандуу иштеп, 10 күндө бирок бир топ нерселерди жасап койдук, көрдүңүздөр. 3 жылда жасалбаган нерселерди 10 күндө жасадык. Мунун баарын ошо күнү түнү дебей иштеп, баардыгын иштетип, аппаратты иштетип, ушундай көп жумуштарды аткарып койдук. 3 жылдан бери басылып жаткан трансформация маселелерин чечип бердик. Кредит алып төлөй албай кыйналып жүргөндөргө баягы 100 миңден ылдыйкысына жардам бердик. Эми айтып отурсак көп эми. Мыйзамдардын көбүн оңдодук. Сын пикир айткан оңой, негизи жеңил экен өзүчө. Бирок ошону аткарыш кыйын экен. Сынчылар сындап атат, көрүп атасыздар, мына туура эмес кетип атат, анан туура эмес кылып атат. 30 жылда ушу коррупционерлердин бирөөсүн бир тыйын кустурган эмес экен, төлөттүргөн эмес экен да, мындайча айтканда бюджеттен акчага уурдаган акчаларын кайтарткан эмес экен. Мына биз 10 күндүн ичинде почти 1 миллиард сом кайтарып койдук. Дагы Кудай буйрса, 1 жылдын ичинде 10 миллиард кайтарганга чейин мүмкүнчүлүк бар экен. Жөн гана иштеш керек экен, анан таза, адилеттүү болуш керек экен, бир жактылуу болбой. Болду, иш өзү эле кете берет экен. Мына мен ошону көрдүм да. Иштесең баарды болот экен. Анан Кудай буйрса, бир жылдан кийин уже сезиле баштайт. Инвесторлор дагы мына келип атат.
Bir ayda где-то 100ден ашык инвесторду кабыл алдым. Анын бир 30-40 реалдуу түрдө мындай крупный проекттерге келе турган инвесторлор бүгүн уже келе башташты да. Азыртадан эле кээ бирөө шайлоодон кийинки убакытты күтүп отурат. Шайлоо бүтүп, шайлоодон өтүп кетсе анан келебиз деген инвесторлор да бар. Миллиардтар менен. Мурда келгенде көбүн качырып ийишкен экен. Атамбаевдин убагында кийинчерээк деле ошол эми чөнтөккө доля сурайт экен, ошо менен алар жок кандай болбойт деп эле кетип калат экен. Эми инвесторлор ошо тонкий болот да, булар өзү баарын эсептейт, неме кылат. Ошентип анан. Кыскасы, Кудай буйрса бардыгы жакшы болот. Сиздерди эч убакта мен уят кылбаймын. Бүт эле мекенчилдерди эмес, бүтүндөй ишенип отурган элди мен уят кылбайм. Муну биз ишибиз менен далилдеп беребиз, Кудай буйрса. Сиздерге чоң рахмат. Чоң рахмат. Ушундай дук менен бийик болгула, дукуңар менен эч убакта түшпөгүлө. Анан сабырдуу болгула. Анан интернеттерде кичине маданияттуураак жазып тургула, урушпагыла. Айтып атпайбы жапарчылар маданиятсыздар деп. Маданияттууңарды көрсөткүлө. Анан сабырдуу болгула. Эң негизгиси сабырдуу болсок, анан биз жеңип чыгабыз. Кудай буйрса алдыдагы ашууларда дагы сабырдуулук менен жеңели. Кудай мен дайыма сабырдуулар тарабындамын деген да. Ошон үчүн сабырдуу бололу. Мындай бирөө менен урушуп талашпайлы, өзүбүздүн ишти кылып кете берели. Ажылдагандар ажылдап кала берет, кыйкыргандар кыйкырып кала берет. Биз негизи адилеттүү, мыйзамдуу, анан таза иштеп кете берсек, бизге эч нерсе жабышпайт да, эч жаман сөз жабышпайт. Ошол эми сиздерге чоң рахмат дагы бир жолу.